Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı dostlar, hurmatlı tuğanlar. Biz Özgön'deyiz. Özgön'de Şorabaşat ayılında Kadırdan çıkarılış болады. Kadırdan жақсы аттың туғандар өзі чауып жүрген атын сатат екен. Андықтан алдыдағы шығарылышты көріп, атқа баға беріп достар, маалыматты мен кенен кылып алайын. Атының қаншалық деңгейде эмне өнері бар. Ошол боюнча биз Кадырдан сурайлы. Кадыр, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандай Кадыр, жакшысыңбы? Тынчсыңбы? Денсаулык жакшыбы Кадыр палбан? Иштериң болуп атабы? Эйин чат эфирге чыгат экен, а? Ооба, Кудай кааласа. Өзүң чабып жүргөн атпы? Өзүм чаптым, анан бир палван досторум бар. Айылдын палвандары. Айылдын палвандары. Бизге ашырып берсе чабабыз негизичи. Ооба. Ошо топтун ичине кирип, чыгып, алып чыгып чапкан ошо бир Домош деген досум бар. Досум бул кышы менен ошо чапты. Кышы менен чапты. Кышы менен. Либой жерге алып барып чапса, даярмын да, либойна гарантиягачы. Деңгээлі күчтүү кыскасы. Деңгээлі күчтүү ака. Улактын деңгемеси, а? Мына туяктарын, аркы белгисин тарта бериң ака. Мына Либойна гарантия берем болот. ана жумура деген туяктары күчтүү экен, а, Кадыр? Баягы ака, дастандардагыдай эле да, баягы кетмен туяк, кең сору, баягы Кулманбектин Телтору деген аты барбы? Мына Телтору өңдөбүз, а? Телторуга сал окуп атып, ушу сал алиги жерде дегендей да. Жерде тору аралаш экен да? Ооба. Эми бул ар ким деңгээлине жараша түшүнөт ака, мен жерде деп билем да. Жерде. Тору дейт. Ооба. Şu az men de senden sorayın da bu taktap alayım dedim de attın emesi kanday depçi. Ар ким алиги жазат да. Бул андай эмес, мындай ат, андай эмес, мындай билбейсиңби ошону депчи. Ар ким деңгээлине жараша билет да. Ооба. Элге да бир коюп коелу ушунучу. Элге коебуз аны. Караңыздар. Кандай өңдөгө ушул ат, ушундай өңдөгө аттар достор. Менимче тору кашка деп койсо да болот, жерде кашка деп койсо да боло турган экен. Кара туяк экен, а, туяктары. Кетмен туяк, кең сору. Аттын күчтүсү. Жашы канча? Жашы ака, Кудай кааласа 6 жаш. 6 жаш. Ооба. Үч асы. Либой келип көрсүн, тишин ачып көрсө деле болот. Токто тишин бир көрүп коелучу ушул жерден. Учурдан пайдаланып. Либой, ака. Түшүп эле неме кылган Кадыр? Толбайдын немеси келсе амчы. Китебин окуп бүтүргөн адам келсе мына. 3 асы ака, 6 жаш болот. Ама тишинин Мына каралары. азууларын көрүң. Мына. Вообще жаш ака. Либойна ака. Жаш экен, капкара болуп турбайбы? Бою канча чыгат Кадыр? Ака, бою Кудай кааласа 55 менен 60 ортосу. 55ке 60'ın ортосу экен да? Ооба. 57-58 чыкса керек эми ака. Алпеле чоңойткондун кереги жок. Ооба. Атың жоон экен бирок. Ат өтө жоон ака. Туяктары, баштары, тарбиялары ошун башка. Бир айландырып койчу. Кара байырдан өтө берсин да Кадыр. Карабай, таза кара. Ошондой экен. Тарбиясы өтө жакшы. Өзү каяктан алгансың? Өзү тагүтүмүн жалаатан алган экен досторум. Анан мен ана туягын көрүп эле сразу жактыргам аттычы. Иштекесине гарантия сурабадым. Сразу эле пайдасын берип алып туруп апке улакка чаптыргам. Жакшы суутуп, кышы менен чаптырдым да. Өтө жарайт. Либой жерине гарантия. Аттын тездиги, күлүктүгү. Ака, өтө күлүк. Өтө күлүк. Азыр кичине турган, кичине кой берсеңиз кой берип көрсөтүп берем. Уруксатың болсо кой бер. Азыр анча-мынча биздин аксакалдар экранга жалышы мүмкүн. Буну чаптырып кыйнадыңар деп мына ээсинин уруксаты менен чабылып атат. Ака. Ошо бул сире улакка чабылган бойдон эле ушу жебүчү эле турат. Атчы. Бугазык болду. Бугазык болду. Ооба, мындай көккө вообще чыккан жок. Анда чучугу толуп турам да? Чучугу өтө толду. Ака, бир күн да жемден үзүлгөн эмес, атчы. Жакшы. Атты. Караңыздар. Илгери чоң атам жакшы бакчы эле. Ат бир күн жемден калса дейт, кышта бир мүдүрүлөт деген жери бар да. Ошон үчүн үзүлбөдүбү? Вообще үзүлгөн жок, ака. 3 килограммдан жем жейт. Вообще бир күн жемден калган эмес. Расписание. Расписание как положено. Жакшы. Кыскасы атты алган адам мүдүрүлбөй чабат. Ака, Кудай кааласа. Үстүндө палваны келишсечи, либой жерде жарайт. Ака, ошо 5-6 миң долларлык аттарды ака
барган жерине чейин барып. Ошондой эле болсун. Бир жылоосун көрсөтчү. Мына туугандар. Атың жакты мага дагы. Тырпыштык ат ака. Тырпыштык экен. Коробка экен да? Коробка да. Коробка. Кайман аты жокпу? Кайман ат жок ака. Ошо өзүм Кашка ат деп эле жүрөм да. Кашка ат деп эле коесуң. Кашка ат ака керектүү жерде башка ат табуу. Сачыраган жердечи жете турган жерге жеткирип берет ака. Алла кааласа. Ама бүгүнкү сөздөр башкача сөздөр болду. Китептеги сөздөр болду да. Ошо ака баягы Толобайдын китептеринен анан дастандардан үзүндү көпченин окуп окуп коесуң да. Атка кызыгуу күч экен да сенде. Мен ошо көбүнчө аталганда же башкада пычымына карап алам негизичи. Аттын видине же болбосо баягындайына карабайм. Пычым. Пычым мына ушул туяктары, көкүрөк баштары, ака, чак аяктарын карайм. Топ келишсе алып коесуң. Топ келишсе алып коесуң. Топ келишсе алып берем ака. Ол улакка жараганбы, жараган эмеспи, кимде кандай жүргөн ол мага кызыктырбайт. Алып келем конкретно багам. Таптап койсоң уже кире берет да. Толгон болсо ака 1-2 жыл кармап багып туруп анан чыгарып берем. Мына ошо ат деп туруп. Мына ушул Шоробашат айылдабыз азыр баардыгы эле билишет мен чоң атам кандай ат баккан, мен кандай багып жүрөм. Жакшы, кадыр. Жаман ат чыккан эмес ака. Өзү сен чыгарып жүрөбүз да. Чыгарган аттардын ээсин тез таап кетет да. Ооба, Кудай кааласа эч ким аканы алган эмес ака. Баары рахмат айтат. Жакшы. Кудай кааласа кимге насип кылсам өтө рахматын айтат ака. Баасын айт баасын. Баасы ака мындай эле эл катары эле ака 3800 жакын. 3800. Эң сон мына достор. Бул жерде Лигой улагына гарантия мына. Андыктан туугандар, Кадырдын аты ушул Кашка ат болду. Жоон жолпу келген. Мына аркасында бир көргөзүп коелучу. Ошондой айда бер. Кетмен туяк, кең сору, мына аттың күчтүсү чыкты. Соодаңа береке болсун, Кадыр. Рахмат ака. Жакшы атың экен.